Урматтуу Садыр Нуркожо уулу, урматтуу депутаттар, урматтуу Адылбек Алеш уулу жана министрлер кабинет мүчөлөрү. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 7-беренесинин 2-бөлүгүнө ылайык Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы, Кыргыз Республикасынын президенттин администрациясынын жетекчиси жана башка мүчөлөрүнүн анты Кыргыз Республикасынын президентинин, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарынын катышуусунда берилет. Андыктан министрлер кабинетинин төрагасы, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын жетекчиси жана башка мүчөлөрдүн ант берүү аземин баштоого уруксат этиңиздер. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын жетекчиси Касымалиев Адылбек мырзаны чакырам. Мен Касымалиев Адылбек Алешевич, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын жетекчисинин кызматына киришип жатып, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын ыйык сактоого, өзүмдүн милдеттеримди ак ниет жана таза аткарууга жана Кыргызстан элине кызмат кылууга ант берем. Берген антымды бузганым үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликти тартууга даярмын. Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасы министрлер кабинетинин төрагасынын 1-орун басары Амангелдиев Данияр мырзаны борбордук трибунага чакырам. Мен Амангелдиев Данияр Жолдошевич, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын 1-орун басарынын кызматына киришип жатып, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын ыйык сактоого, өзүмдүн милдеттеримди ак ниет жана таза аткарууга жана Кыргызстан элине кызмат кылууга ант берем. Берген антымды бузганым үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Төрөбаев Бакыт мырзаны борбордук трибунага чакырам. Мен Төрөбаев Бакыт Эргешевич, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министринин кызматына киришип жатып, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын ыйык сактоого, өзүмдүн милдеттеримди ак ниет жана таза аткарууга жана Кыргызстан элине кызмат кылууга ант берем. Берген антымды бузганым үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликти тартууга даярмын. Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министри Сыргабаев Абсатар мырзаны борбордук трибунага чакырам. Мен Сыргабаев Абсатар Токтогулович, Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министринин кызматына киришип жатып, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын ыйык сактоого, өзүмдүн милдеттеримди ак ниет жана таза аткарууга жана Кыргызстан элине кызмат кылууга ант берем. Берген антымды бузганым үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликти тартууга даярмын. Рахмат.
ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Машиев Медер мырзаны борбордук трибунага чакырам. Мен Машиев Медер Асанович, Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин кызматына киришип жатып, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын ыйык сактоого, өзүмдүн милдеттеримди ак ниет жана таза аткарууга жана Кыргызстан элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузганым үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликти тартууга даярмын. Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Сабиров Равшанбек мырзаны борбордук трибунага чакырам. Мен Сабиров Равшан Азатович, Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министринин кызматына киришип жатып, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын ыйык сактоого, өзүмдүн милдеттеримди ак ниет жана таза аткарууга жана Кыргызстан элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузганым үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликти тартууга даярмын. Рахмат. Сөз ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министри Сыдыков Бакыт мырзаны борбордук трибунага чакырам. Мен Сыдыков Бакыт Төлөмүшевич Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министринин кызматына киришип жатып, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын ыйык сактоого, өзүмдүн милдеттеримди ак ниет жана таза аткарууга жана Кыргызстан элине кызмат кылууга ант берем. Берген антымды бузган үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликти тартууга даярмын.